Рахмат, бүтүн Кыргызстан Одумаров. Азыр комиссиянын жумуштары кандай деңгээлде экендиги белгисиз. Ошондуктан мындай бир так суроо берүү кыйыныраак. Биз элден түшүп аткан реакцияларга көңүл бөлсөк, мына социалдык сурамжылоо жүргүзгөн экен. Бишкек шаары бүтүн Кыргызстан боюнча иши эң начар, эң төмөн деп 12% алыптыр ишеним. Ошонун ичинде экинчи орун, биринчи орунга саламаттык сактоо министрлиги чыгыптыр. Эң коррупцияланган министрлик деп. Экинчи орунда таң калыштуу бул мамлекеттик курулуш агенттиги. Биз мына Бишкек шаарындагы башаламандык курулуш боюнча биздеки ыш түтүндөр дагы, смог дагы ошонун кесепетинен болуп аткан. Дастан Далабаевич муну узарталы деп атат. Биздин фракция демилге көтөрүп, кийинки жумада тегерек стол отутабыз ушул маселе боюнча. Конкреттүү түрдө бир-эки ооз сөз айтып койсоңуз, Дастан Далабаевич, кайсыл деңгээлде болуп атат комиссиянын жумушу? Канча мөөнөткө чейин узартышыбыз керек? Соңку мөөнөт качан болот? Качан биздин жогорку кеңеш менен чогуу Бишкек шаарынын тургундары, бүтүндөй Кыргызстандын эли ушул маселе боюнча суроолорго жооп ала алат? 1-июнга чейин жумушту бүтүрөлү деп атабыз. Эми чындыгында 2 ай ичинде таптакыр отурум болгон эмес да, себеби бул регламентке, жаңы регламентке байланыштуу мен айткандай. Анан бизде результаттар бар, бирок биз ушул чогул албай, Градсовет сразу эле ушул эле учурда разрешение берип баштады да. Мына ошол эле парктын жанында, Ататюрк парктын жанында үй курулуш боюнча дагы уруксатты берип атышат. Ошондо караш керек болот. Ошон үчүн комиссиянын ишин тездетип, тескерисинче эртерээк караганга аракет кылыш керек да. Июнга чейин дегенде баары бүткөндөн кийин мына ыш түтүн бүтүндөй баары токтойт. Июнда баягы Тоголок молдо аксакал жазганда иттин кышта доолдай тиктирем деген чыгармасы болот да. Макулму тура? Макул болсо кандай биз тездетишибиз керек да. Муну мүмкүн комиссиянын ишин угуп, анын жыйынтыгы боюнча дагы бир кошумча мүмкүнчүлүк берербиз. Бирок комиссиянын ишин тездетип угушубуз керекпиз. Просто бизде регламентте жазылган эмес да, предварительный заключение. Аны дагы чыгарсак болот, в принципе, бир топ эле жумуштар болгон да. Менимче чыгарышыбыз керек дагы ишти толук кандуу аягына чыгуу үчүн дагы жумушун улантуу жөнүндө чечим кабыл алышыбыз керек. Менимче ушундай ыкма менен иштеп барганыбыз натыйжасын бермек да. Рахмат. Рахмат.